Кутмандуу күнүңүздөр менен футбол сүйүүчүлөрү. Маевка аймагындагы жана жергиликтүү стадиондо кышкы биринчилик уланууда. Бүгүнкү беттеште Анадолу менен Ак Барс командалары кез келет. Анадолу ак түстөгү форма менен, ал эми Ак Барс толугу менен көк түстөгү форма менен бул беттешке чыкты жана бул кышкы биринчилик дагы барган сайын соңку турдук оюндарына жетип калды. Бирок бул азыр мындан кийин дагы бир турдук оюндар бар. Андан соң мына кышкы биринчилик бул көбүн эсе мына бул Маевкадагы ойноп жаткан командаларды ала турган болсок, бул командалар мына улуттук лигага чыга турган командалар. Мына акырындан жаңы сезонго даярдыгын көрүп жаткан учуру. Азыр эки команданын старттык курамдары менен тааныштырып өтөлү. Анадолу командасы элүү биринчи Алмазов Адис, 24-нчү Абдыгапаров Мирбек, 27-нчи Эргешев Руслан, 30-нчу Таджиков Билал, 12-нчи Абдувалиев Умар, 17-нчи Ганиев Кайратбек команда капитаны, 20-нчы Качкынбаев Актан, 14-нчү Абдывахапов Давранбек, 23-чү Сагадулдаев Умар, 21-нчи Дүйшеев Эржан жана 28-нчи Сейитханов Нурсултан. Команданын баш маштыруучусу Якуб Минсар. Ал эми Ак Барс командасы дарбазада 1-нчи Кыштобаев Нуртазим, 14-нчү Молдобеков Айбек, 6-нчы Дилдебеков Эрбол, 77-нчи Мелибаев Курманбек, 13-чү Жоомарт Акжолтоев, 95-нчи Жедигеров Канимет, 20-нчы Секенов Мирлан, 10-чу Нурлан Баяскан, 8-нчи Сыдыков Исман, 89-чу Ишембеков Эмир. Команданын баш маштыруучусу Зайырбеков Бакай. Мына ошентип беттеш башталып турат. Азыркы тапта эки команда алгачкы чабуулдар менен алмашты, бирок азырынча клубда абал анчейин жаралай элек. Сол капталда азыр Анадолу командасы топто аутка кошкон турат. Ал эми кышкы биринчилик тууралуу жалпы айта турган болсок, бул беттештер мына 2 күн мурун өтмөк болчу, бирок мына аба ырайына байланыштуу бул беттештер бүгүнкү күнгө жылдырылган. Жана бүгүнкү аба ырайы футбол ойноо үчүн өтө ыңгайлуу десек болот. Андыктан эки команда азыр өз көрөрмандар үчүн мыкты делген беттешти тартуулашы абзел. Сол капталдан азыр айып соокку белгиленди. Айып аячанын ичине көтөрүлүп белгилен. Топ жана дарбазачы бул жерде топто биринчи, кошумча соокку узатылабы, ооба узатылды, бирок анчейин таамай болгон жок. Анадолу командасынын азыркы тапта 21-нчи катар сандагы Эржан Дүйшеев сооккун узатты. Демек, бүгүнкү беттештеги алгачкы соокку анчейин таамай болгон жок. Жалпы кышкы биринчилик жөнүндө айта турган болсок, оюндар мына бул биринчиликке 8 команда катышып жатат. 3-чү турдук оюндар ойнолгон жана биринчи орунда Мурас Сити командасы келе жатат. Мурас 2019 деген аталышта экинчи лигада ойноп келген болчу бул команда. Мына өткөнкү сезондо ушул эле команда экинчи лиганын финалдык баскычына чыга алган жана финалдык баскычы менен жыйынтыгында улуттук лигага жолдомо ала алышты. Эгер деле бардык лицензиялоодон өтө турган болсо, бул команданы А зонадан улуттук лигадан көрө алабыз. Экинчи орунда Айла командасы, бул медиа команда болуп медиа лигада катышып жүрөт жана өзүнүн ушул кышкы биринчиликте сынап көрүүнү чечкен. Балким бул команда дагы улуттук лигадан көрүп калабыз. Аны убакыт гана көрсөтөт. 3-чү орунда Гамбург командасы, дагы бир команда. Гамбург билебиз, бул Анадолу командасы азыр чабуулда болду, соок узатылды жана дарбазанын
тирүүчүнө тийип кайтты. Жана азыркы мүнөттөрдө Анадолу командасы бул беттешти өтө активдүү баштады. Гамбург тууралуу айта турган болсок, бул 3 оюндан кийин 2 жеңиш жана 1 жеңилүү узасын тартып 6 упай топтогон. Жыйынтыгында 3-чү орунда келе жатат. Бул команда дагы улуттук лигага даярданып жатканын көрүүдөбүз. Балким мындай команданы дагы көрүп калышыбыз толук мүмкүн. 4-чү орунда Алга командасы келет. Алга командасынын жаштар курама командасы. 5-чи орунда Чемпион командасы, жергиликтүү мына ушул аймактын командасы улуттук лигага байма-бай катышып келет. Ошондой эле Гереро командасы, Намыс Гереро аталышында улуттук лиганын катышуучусу. Ошондой эле мына азыркы тапта Анадолу командасы. Азырынча бардык беттештерде жеңилүү узасын тартып калып, соңку беттеште гана алгачкы упайына ээ болду. Тең чыгууга катталды дагы, анда алгачкы 1 упайына ээ болгон Ак Барс командасы азыр чабуулда. Сол капталдан кирип баруу аракети Айпанчанын ичинде жана бул жерде чабуулчуга пас чыгарылган жок. Бул команда дагы жаштар командасы катары жана балким бул команда дагы улуттук лигадан көрүп калышыбыз толук мүмкүн. Эми байкай туралы. Көпчүлүк оюнчулар жаштар экендигин айтып өтөлү. 17-18 жаштагы, 16 жаштагы жаш оюнчулардан түзүлгөн команда. Анын башкы маштыруучусу Зайырбеков Бакай экенин көрүүбүз. Бул маштыруучу Кыргыз премьер лигасындагы командаларда ассистент катары дагы көрүп келгенбиз. Эми бул командада башкы маштыруучу. Ак Барс дегенде көбүн эсе спорттон алыс эмес көрөрмандар албетте бул хоккейдик клубту эстеши мүмкүн. Орусиянын Казань шаарынын негизги хоккейдик клубу. Эми мындай команда Бишкек шаарында футбол жаатында дагы бар. Эми анын келечеги кандай болот жакынкы убакытта жана ушул сезондон байкай турабыз. Бул негизинен Бишкек шаарындагы жаш өспүрүмдөр футбол боюнча секциялары бар мектеп болуп келген. Эми барган сайын мына кеңейип чоңдор арасындагы футбол мелдештерине катышып келүүдө. Жаңылбасам бул команданын алгачкы мына ушундай ири мелдештерге катышып жаткан учуру. Сол капталдан аут. Бул жерде аутту туура эмес ыргыткандыгы үчүн азыр топ Ак Барс командасында болот. Ортоңку бөлүктө Анадолу оюнчулары азыр топто. Сол капталдан коргоочулар чабуулга карай пас. Бул жерде эч кандай офсайд жок жана Ак Барс коргоочулары топто ойношу керек. Айпанчанын ичинде азыр Анадолу командасы бул топко чабуулчу жете алган жок. Эми Ак Барс оюнчулары оң капталдан чабуул Анадолу командасы бул жерден азыр оюнчу жетпей калды топко. Жыйынтыгында Ак Барс азыр коргонуудан чабуулга өтүү
процессинде көйгөй жаралууда. Жарым коргоочулары активдүүрөөк ойношу керек мындай учурда. Мына кыска пас аркылуу чыгуу аракети жана кезектеги кооптуу абал. Ортоңку бөлүктөн эми гана оң капталга пас чалды, уюштурса болот азыр. Акбарс чалды. Өнөктөшүнө пас. Айпанчанын ичине чыгарып берүү болобу? Жок азырынча. Жана Анадолу коргоочусу топту бул жерден топ таласын таштаган жок. Эми гана жана аут. Анадолу оюнчулары ауттан. Топ үчүн күрөш, ортоңку бөлүккө пас. Жана чабуулга чыгуу аракети бул жерде өнөктөштөрүнөн эч ким жок азыр. Ортоңку бөлүктөн эми гана оң капталга пас. Бул жерде офсайд. Офсайд жана топ менен Акбарс командасы калат азыр. Акбарс командасы чабылды. Бул жерден Айпанчанын ичине кирип барды жана сокку узатууга азыр мүмкүнчүлүк жаралган жок. Бул жерден бурчтан чыгарып берүү же болбосо офсайд болду. Офсайд экен демек. Анадолу чабылды жана Акбарс азыр дарбазачысы топтон биринчи болду. Кыштобаев Нуртазин. Акбарс чабылды. Ортоңку бөлүктөн азыр оң капталга чыгарып берүү аракети жана топто Эмир Ишенбеков. Анадолу топто. Оң капталга эртерээк пас чыгарыш керек. Бул жерден чабуулчуга эми гана пас. Дарбазачы бул жерде биринчи ойнойт жана алдыга чыгарып берди. Эреже бузуу катталды.
Кыштобаев топ менен алдыга чыгарып берсе болот азыр. Эми гана өнөктөштөрүнө пас. Эми коргонуудан чабуулга чыгуу аракети. Сол капталга. Анадолу командасы азыр оң капталдан чабуулга кирип баруу аракети. Кыска пас аркылуу Айпанчанын ичине кирип барды жана сокку узатууга мүмкүнчүлүк жок. Азыр ауттан эми оң капталдан. Барс азыр ылдам чабуулга чыгуу аракети сол капталдан. Эртерээк Айпанчаны чыгарып берсе болот. Чыгарып берилген топ жана бул жерде рикошет болду, жокпу? Жок. Пас анчейин таамай болбой калды. Кооптуу делген чабуулду уюштурса болот болчу. Деми топту азыр Анадолу командасы калат. Барс чабуулда кайрадан. Жана эртерээк пас чыгарыш керек эле бул жерден өнөктөштөрүнө. Жыйынтыгында топ жоготуу Анадолу командасы контур чабуулду уюштуруп алабы? Ортоңку бөлүктөн. Жана чыгарып берилген топ, эч кандай офсайд жок бул жерден. 2-1 дээрлик чабуул жана сокку узатыш керек, узатылган сокку Кыштобаев командасын сактады азыр. Чабуулганат дагы да болсо. Жана бурчтан чыгарып берүү мүмкүнчүлүк болчу азыр Анадолу командасында. Ошол эле Эржан Дүйшеев болдубу? Азыр бурчтан чыгарып берүү Анадолу командасы. Айпанчанын ичине көтөрүп берилген топ, бул жерде Акбарс коргоочулары өз ордунда. 77-чи Курманбек Мелибаев. Кезектеги азыр бурчтан чыгарып берилген топты азыр кайталашы керек Анадолу. 5 гана оюнчу бар Айпанчанын ичинде. Көтөрүп берилген топ дагы да болсо азыр Акбарс коргоочулары өз ордунда. Контур чабуул, бул жерде эч кандай офсайд жок. Акбарс командасы контур чабуулда сокку узатыш керек, узатылган сокку жана гол. Мыкты делген контур чабуул 8-катар сандагы. Азыр Акбарс командасынын Исман Сыдыков эсеп сандарын ачты. 1-0. Жон гана дарбазачыдан үстүнөн көтөрүп койду. Мыкты делген контур чабуул жыйынтыгында. Сыдыков, Исман. Ошентип эсеп сандарын ачты бүгүнкү беттеште. 20-мүнөт Акбарс Анадолу 1-0. Буга чейинки эпизоддо мына Анадолу оюнчулары эсеп сандарын ача албай калды эле. Мына дароо Акбарс командасы өз чабуулунда
алгачкы голду жарата алды. Эми Анадолу командасын байкап көрөлү. Бул жерде фол. Anadolu top menен азыр ауттан оң капталдан чабууланат. Бул жерде бурчтан чыгарып берүү. Көтөрүп берилген топ жана сокку атса болот. Дагы бир ирет азыр кайталаш керек бурчтан чыгарып берүүнү. Бул жерде офсайд болуп калмак, андыктан азыр бул бурчтан чыгарып берүүдө азыр кооптуу абалга алып келген жок. Топто эми Ак Барс оюнчулары калат. Anadolu oyuncuları toptom. Mıқты edilgen чабуулду уюштурса болот. Бул жерден офсайд жокпу? Жок жана гол. Жок, бул жерде офсайд. Бирок чабуул уюштурулушу абдан мыкты Таризде. Жана Актан Качкынбаев бул жерден офсайдда калыптыр демек. Ооба, капталдагы жардамчы калыстын желекчеси көтөрүлдү. Качкынбаев азыр офсайдда калган. Эртерээк пас чыгарышы керек болчу. Ганиев Кайратбек, Анадолу капитаны. Дагы катага жол беришти. Ганиевден алыстан сокку бар. Кезектеги бурчтан чыгарып берүү. Паянчанын ичине. Жана Анадолу командасы кайрадан чабуулда. Кезектеги алыстан сокку бар жана таамай эмес.
Birinchi taymdan жарым жетип калды убакыт. Эсеп сандары 1-0. Ак Барс мына эсеп сандарын ачкан соң азыр бир аз топ көзөмөлүн Анадолу командасына сунуштагандай жана өзү экинчи номерде ойноп жатат. Позициондук чабууларга дээрлик чыккан жок. Эми гана азыр дереже бузулду. Ак Барс командасы топ менен кезектеги чабуу Анадолу оюнчуларыныкы жана Ганиев эреже бузуу бул жерден. Офсайд кезектеги Ак Барс командасы коргоочулардын линиясын кармоосу, бирдей кармоосу өтө мыкты таризде. Науттан эми Анадолу командасы эки команда да тең азыр катага жол берип жатышат. Эми гана топто азыр Ганиев Анадолу топ менен Айпанчанын ичине көтөрүп берди жана Ак Барс борбордук коргоочусу өз ордунда бурчтан чыгарып берүү. Стандарт кабал. Көтөрүп берилген топ жана бул жерден сокку узатууга чейин мүмкүнчүлүк жаралган жок. Топто Ак Барс командасы калды. Ак Барс командасы топты алдыга чыгарып берди жана Ишенбековго топ жетип барды. Бул жерде эч кандай эреже бузуу жок. Жана Анадолу командасы бул жерде Ак Барс оюнчусу жаракат алып калды. Оюн талаасы өтө кооптуу болуп турат. Кардан тазаланганы менен азыр оюн талаасы бир аз сыйгаланып кетүүгө тайгылак болуп жатат. Бул жерде азыр башкы калсын чечими кандай болду? Фол деген экен. Бул эпизод бир канча убакыт ойнолуп кеткен болчу, бирок кайра
эреже бузуу катталгандыгын жана сол капталга пас. Бул жерде Акбарс чабылды Айпанчанын ичине кошумча. Бул жерде өнөктөштөрүнө пас чыгарыш керек. Сок узатылабы эртерээк. Чыгарып берди жана дарбазачыдан сейф болгону менен эсеп сандары өзгөрүп отурат. 2-0. Мына ошентип Акбарс командасы кайрадан эсеп сандарын өзгөртө алды. Ооба, команданын капитаны эсеп сандарын 2-0 айлантты демек. Бул 14-чү Айбек Молдобеков. Деми Анадолу оюнчулары өз чабууларын уюштурууга аракетин көрүүдө. Биринчи таймда мына ошентип эсеп сандары 2-0 айланды. Айпанчанын ичине пас. Бул жерде Анадолу оюнчусу топко жетпей калды. Бул соккуда анчейин кооптуу болгон жок. Эми Акбарс командасы эч шашылбастан топто оюнга кошот. Эсеп сандары бул команда үчүн ылайык. 2 жоопсуз голду киргизип коюшту. Демек эми убакыт бул команда үчүн ойнойт экендиги айтпаса да белгилүү болуп турат. Ишенбеков жана Анадолу коргоочусу өз ордунда болду, бирок сол капталдан аут. Айпанчанын ичине пас. Бул жерде Акбарс оюнчулары да болсо чабуулга чыгуу аракет. Жана Айпанчанын ичине пас эч кандай кооптуу болгон жок. Эми Анадолу топ менен сол капталдан чабуул. Айпанчанын ичине пас чыгарылган жок. Жана Акбарс оюнчусу бул жерде жаракат алып калды.
Коопту абал бул жерде Ишенбеков топко жеткен жок. Жана Анадолу командасы топ менен оң капталдан аут. Демек Ак Барс бул 2008-жылы туулуп өскөн оюнчулардан куралган командасы. Демек 17 жана 16 жаштагы жаш оюнчулар. Курамда Ишенбеков, Эмирди көрүүдөбүз. Бул 17 жашка чейинки Кыргызстан курама командасында ойноп келген оюнчулардын тизмесинде бар эле. Өткөнкү сезондо, өткөнкү жылы Вьетнамда Азия кубогунун финалдык баскычына тандабал оюндарына катышкан болчу. Мына ошол курамда Ишенбеков, Эмир бар болчу. Жана ал Вьетнамда өткөн Азия кубогунун тандабал оюндарына 17 жашка чейинки өспүрүмдөр курама командабыз тилекке каршы финалдык баскычка чыга алган эмес. Анадолу командасында алмаштыруулар оюн таласына 25 жана 26 катар сандагы оюнчулар оюнга кошулушту. Байтур Кадырбеков 25 жана 26 Улукбек Казыев. Чабуулга пас бул жерден дарбазачы топто биринчи жана эч кандай катага жол берген жок. Анадолу чабуулда сол капталга пас. Ганиев топ менен Айпанчанын ичине бул жерден сокку жана гол. Анадолу командасы эсеп сандарын кыскартты. 2-1. Алмашууга чыккан Байтур Кадырбеков эсеп сандарын 2-1 айлантты. Комбинация мыкты таризде уюштурулду. Ганиевдин пасы бул жерден 2 коргоочу бар эле бул жерде жана таамай узатылган сокку Кыштобаев Нуртазин командасын сактай алган жок. 2-1.
41-мүнөттө азыр жүрүп жаткан учуру эсеп сандары 2-1. Анадолу командасы оң капталдан жана бул жерде бурчтан чыгарып берүү орун алат азыр. Кайрадан стандарт кабал. Айпанчанын ичине бул жерде сокку узатууга мүмкүнчүлүк жаралган жок жана Ак Барс командасы топ менен бул жерде аут. Ортоңку бөлүктөн эч кандай офсайд жок. Эртерээк пас чыгыш керек жана Анадолу чабууда. Ганиев өзү соккуну узатты жана Кыштобаев Нуртазин дарбазада. Сол капталдан жана сок узатылды бул жерде. Таамай болгон жок. Мурас командасы бул кышкы биринчиликте азыркы тапта лидерлик сапта келе жатат. Бул команда Анадолу командасын 3-0 эсебинде жеңип алган. Жана Ак Барс командасын да жеңген команда болчу. Мындан кийин дагы 7-чи турдук оюндар бар. Бул беттештер дагы кийинчерээк өткөн турат. Негизи жүгүртмөгө ылайык 4-февраль күнгө белгиленген. Анда Анадолу Айла командасы менен кескилет. Биринчи таймдын соңку мүнөтү жана Анадолу командасы чабуулга чыгуу аракети. Пас кубаттуу болуп калды бул жерден. Ак Барс оюнчулары азырдан катага жол берип кое жаздады, бирок мына өнөктөш азыр бул топту жете алган жок. Эми ауттан Анадолу командасынын соңку чабуулдарынын бири. Биринчи таймдагы оң капталга пас. Ак Барс чабуулда. Бул жерде өтө кооптуу болууда оюн талаасы. Эми гана сок узатылды жана таамай эмес. Жана биринчи тайм ушул менен соңуна келип жетти. Ак Барс Анадолу эсеп сандары 2-1.
Ак Барс жана Анадолу беттеши. Экинчи 45 мүнөттүк старт алууда. Биринчи таймдагы эсеп сандары 2-1. Ак Барс командасынын пайдасында 2-0 эсебинде алдыга чыккан болчу жана биринчи таймдын соңку мүнөттөрүндө Анадолу командасы 1 голду жаратканга үлгүрдү. Эми экинчи бөлүктө азыр байкай туралы бул беттештин соңку жыйынтыгычы эсеп сандары кандай болот? Балким эсеп сандары мындан дагы өзгөрүүсү толкун, себеби дегенде эки команда тең азыр чабуулдар менен жооп берүү менен биринчи таймда оюндарды өткөрүштү. Анадолу командасы көбүрөөк стандарт кабалдарга ээ болсо, Ак Барс тескерисинче контур чабуулдарга ыктап ойногондугун көрө алдык. Эми ауттан Ишембековго топ жеткен жок анда. Азыр эки команданын курамдары менен тааныштырып өтөйүн. Анадолу командасы 51-чи Алмазов Адис, 24-чи Абдыгапаров Мирбек, 27-чи Руслан Эргешов, 25-чи Байтур Кадырбеков, 30-чу Билгал Таджиков, 12-чи Умар Абдувалиев, 17-чи Ганиев Кайратбек команда капитаны, 20-чы Актан Качкынбаев, 26-чы Улукбек Казыев, 14-чү Абдывахапов Давранбек, 23-чү Умар Сагадулдаев, 21-чи Эржан Дүйшеев жана 28-чи Сейитханов Нурсултан. Команданын башкармаштыруучусу Якуб Минсар. Жана Ак Барс командасы дарбазада биринчи Кыштобаев Нуртазим, 14-чү Айбек Молдобеков, 6-чы Эрбол Дилдебеков, 77-чи Курманбек Мелибаев, 13-чү Жомарт Акжолтоев, 95-чи Канимет Жедигеров, 20-чы Мирлан Секенов, 10-чу Баясхан Нурлан, 8-чи Исман Сыдыков жана 89-чу Эмир Ишембеков. Команданын башкармаштыруучусу Бакай Зайырбеков. Анадолу топ менен Ганиев. Бул жерде эч кандай эреже бузуу жок. Жана эми гана топ менен азыр Ак Барс командасы калат. Анадолу чабуулда. Бул жерде топ жоготуу бар. Эми Ак Барс оюнчулары ауттан кезектеги топ жоготуу. Ак Барс топто, сол капталга пас. Жана сол каптал менен чабууланат азыр. Кыска пас аркылуу Айпанчанын ичине кирип барды, узатылган сокку жана мыкты комбинация. Бир аз гана калды азыр. Өтө кооптуу чабуул. Ишембеков топко жеткен жок азыр. Эми Анадолу чабуулда. Сол капталга эртерээк пас чыгыш керек. Айпанчана кирип барды бул жерден. Бурчтан чыгарып берүү. Ак Барс коргоочулары ойноду. Жыйынтыгында азыр
Бұрыштан көтеріп берүү орын алат. Алыстан соққы бұл жерде. Қыштобаев өз ортында. Демек Барыс ойыншылары азыр қысқа пас арқылы қорғанудан чабуылға шығып әрекетін көрүүдө. Оң қапталға пас. Бұл жерден топ жоғыту. Анадолу чабылда. Ганиев. Соқ ұзатты жана. Кезекте Қыштобаев, Нұртазим өз орында. Нұрлан Баясхан. Барыс ойыншысы бұл жерде топ жоғытты. Эми Анадолу чабылда. Айпайынчанын ичине. Бұл жерде дарексиз пас. Дагы да болсо көйгөй жаралууда азыр Ак Барыс ойынчуларында. Коргонуудан чабуулга өтө албай убара болуп жатышат. Көбүнесе топ жоғытулар. Баясхан. Аутты кайталаш керек. Анадолу ойынчулары. Оң қапталдан. Бұл жерде қайрадан Ганиев. Топ үчүн күрөш. Эки коргоочу бар эле бұл жерде. Эртерээк балким пас чыгыш керек болчу. Контр чабуул. Сол қапталга пас. Коргоочунун катасы жана. Бұл жерде дарбазачы ойношу керек. Дал ошондой. Алмазов Адис. Анадолу дарбазачысы. Ишенбеков. Жана эреже бузуу бул жерде. Соққы жана дарбазачы өз ордунда. Алмазов. Оң капталга пас. Бул жерде коргоочулар. Ак Барыс ойынчулары. Ганиев. Эми Анадолу ойынчулары. Коргонуудан чабуулга чыгуу аракети. Ганиев. Жаман эмес. Жана пас.
Баштамай болбой калды. Анадолу чабууда Айпанчанын ичине чыгарып берүү. Жана Ак Барс оюнчулары соңку гана эпизоддо азыр топту талаанын сыртына чыгарууга аракет кылышты. Жыйынтыгында бурчтан чыгарып берүү оң капталдан. Пас тамай эмес. Бул бурчтан чыгарып берүү дагы кооптуу абалга алып келген жок. Эми топто азыр Ак Барс оюнчулары. Оң капталдан. Айпанчанын ичине пас, бул жерде кооптуу болушу керек. Баяскан Нурлан жанагынын соккусун коргоочу тосуп калды. Жыйынтыгында алыстан сокку бар жана дарбазанын үстү көтөрүүчүнө азыр тийүүдө. Дарбазачы дагы күткөн эместей. Жана Анадолу контур чабууда. Оң капталга. Мыкты таризде чабуул уюштурулушу толук мүмкүн. Оң капталдан Айпанчанын ичине пас жана Ганиев же болбосо бул жерде ким бар эле? 23-чү Байтур Кадырбеков. Анадолу оң капталдан Айпанчанын ичине пас, бул жерде пас дарексиз болуп калды. 59-мүнөт жүрүп баштады. Эсеп сандары өзгөрө элек. Ак Барс Анадолу 2-1. Сол капталдан аут. Бул жерде Ак Барс оюнчулары. Коргоочулар аркылуу
Жана Анадолу чабылды. Сол капталдан. Бул жерде да дерексиз пас. Жыйынтыгында аут. Акбарс топтом. Алыстан сокку зат көрсө болот бул жерден. Жок. Эч ким батынган жок. Жана алдыга пас бул жерден. Анадолу коргоочусу өз ордунда. Сол капталдан. Алыстан сокку зат көрүү. Бул жерде рикошет орун алган жок. Демек Акбарс топтом. Бул жерде бурчтан чыгарып берүү орун албайт. Топ менен Акбарс oyunчулары калды. Дарбазачы эч шашылбайт. Эми гана кыска пас аркылуу коргоочулар менен жана топту жоготкой жаздады, бирок оң капталдан чабуулду уюштурса болот. Сокку заткан жок, жана өнөктөшүнө пас. Бир аз пасты азыр кубаттуу бере алды. Жыйынтыгында топ жоготуу.
Anadolu чабууда сол капталдан Ганиев кайрат. Өнөктөшүнө пас. Айпанчанын ичине сок узатыш керек, эч кандай офсайд жок дегичи болбой азыр. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Бул жерде эмне үчүн ышкырык жаңыртпойду? Акбарс ылдам чабуулга чыгып бара жаткан болчу. Мындай беттештерде жаш калыстар дагы тажрыйба топтоо үчүн дайындалат, андыктан түшүнсө болот кай бир чечимдерди. Ортоңку бөлүккө Акбарс сол капталга мыкты пас. Бул жерден чабуулду уюштурса болот. Айпанчанын ичине көтөрүп берди жана пас таамай эмес. Жыйынтыгында Анадолу топ менен алдыга чыгарып берилген топ, топ үчүн күрөш. Кезектеги топ жоготуу. Өнөктөшүнө эртерээк пас чыгыш керек. Айпанчанын ичине пас жана сокку бар бул жерден. Исман Сыдыков болду 8-чи. Же болбосо 9-чу Кайратбек Турсуналиев экен. Бул жерде эч кандай офсайд жок, демек Акбарс командасы кайрадан эсеп сандарын өзгөртө алды. Мыкты делген чабуул жана 7-чи катар сандагы Улукман Акылбеков. Мына ошентип эсеп сандарын 3-1ге айлантты. Кайталоодан кайрадан көрөлү. Бул жерде сокку узатылган экен жана кошумча соккуда Улукман Акылбеков Айпанчанын ичинде жалгыз калган болчу. Бардык чабуулду мына Акбарс командасынын 6-чы катар сандагы Эрбол Дилдебеков жасаган экен. Мына ошол оюнчунун соккунан кийин кошумча соккуда гол жаралды. Акбарс дагы да болсо чабуулда ортоңку бөлүктөн жана мыкты таризде Анадолу оюнчулары топту тартып алды. Алыстан сокку.
Анадолу чабууда, сол капталдан. Дарбазачы топ менен азырден катага жол берип кое жаздады. Жана эми гана Анадолу оюнчулары чабуулга чыгуу аракети. Сол капталга пас. Айпанчанын ичине жана пенальти. Анадолу оюнчулары азыр пенальтиге ээ болушту. Азыр эсеп сандарын өзгөртүүгө мыкты мүмкүнчүлүк бар. Сарайып кагазы азыр дарбазачыга көрсөтүлдү. Нуртазим Кыштобаевке. Калыстын чечимине макул эмес. Жана Ганиев Кайратбек. Анадолу командасынын капитаны. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Сокку жана гол. 3-2. Анадолу командасы эсеп сандарын кыскартты. Жетимиш үчүнчү мүнөт. Убакыт дагы да болсо бар. Дарбазачы багытты туура тапкан эмес. Жыйынтыгында гол. Ганиев Кайратбек. Экинчи голдун автору өзүнүн командасынан. Эми Ак Барс командасы азыр кандай реакция жасайт бул голго? Бирок дагы да болсо эсеп сандары Ак Барс командасынын пайдасында. Ак Барс оюнчулары Дилдебеков, жана Анадолу командасы бул жолкусунда эч кандай эреже бузуу катталган эмес экендигин билдирүүдө. Анадолу чабууда. Айпанчанын ичине бул жерден пас чыгарылган жана топ менен Ак Барс оюнчулары калды. Соңку 15 мүнөт убакыт калды беттешиптөрүнө. Анадолу командасына дагы да болсо убакыт бар. Айпанчанын ичине чыгарып берсе болмок. Бул жерден оң капталдан өнөктөштөрүнө пас. Анчейин тамай болгон жок. Жана аут. Анадолу оюнчулары
Ак Барс командасы топ жоготуу жыйынтыгында. Алыстан сокку бар жана кооптуу болду. Эмне үчүн мындай соккуларды көбүрөөк узатпаса болбойт? Анадолу көп нерсе Айпанчанын жанына барып эми көп нерсе чабуулдар сокку менен жыйынтыкталбай жатат. Кыштобаев дагы да болсо убакыт жоюуга аракет кылууда, бирок анда сары айып кагазы бар. Анадолу азыр прессингти кошту жана топту тартып алды. Оң капталдан Айпанчанын ичине пас. Ким соккуну узатат? Ак Барс коргоочулары өз ордунда. Анадолу чабуулда сол капталдан жана топ жоготту. Ортоңку бөлүктөн Ак Барс Дилдебеков сол капталга пас, бул жерде эми ана Анадолу оюнчулары топто ауттан кошот азыр. Сол капталдан Ак Барс командасы чабуулда, бул жерде эч кандай эреже бузуу жок. Ак Барс командасы чабуулда, Айпанчанын ичине кирип барышты. Кыска пас аркылуу жана Анадолу коргоочулары эми гана топту Айпанчанын сыртына чыгарышты. Алыстан сокку. Бул жерде дарбазачы өз ордунда. Соңку 10 мүнөт калды Анадолу командасында. Алдыга чыгып берилген топ жана Анадолу оюнчусу. Бул жерде мыкты таризде пас чыгарылган болчу, бирок бул аракет так азыр кооптуу абалсыз жыйынтыкталып калды. Прессингте жыйынтыгында Ак Барс азыр топту жоготту.
Анадолу чабуулда. Оң капталдан. Айпанчанын ичине пас жана бул жерде 1 эмес 3 оюнчу бар эле. Жыйынтыгында бирөөсү да сокку зат алган жок. Эми Акбарс азыр контр чабуулга чыгып аракет. Ылдамдык мыкты. Seksen экинчи мүнөттө жүрүп баштады. Алыска чыгарып берилген топ ортоңку бөлүктө. Эреже бузуу. Чабуулда эреже бузулду. Акбарс оюнчулары азыр топто. Анадолу топ менен. Сол капталга пас. Топ менен Акбарс оюнчулары калды. Жана Анадолу чабуулга чыкса болот. Сол капталга пас. Жана аут. Акбарс оюнчулары. Дарбазачыга пас. Анадолу чабуулда. Оң капталдан. Өнөктөшүнө мыкты пас. Айпанчанын ичинде сокку жана гол. Бул жерде эч кандай офсайд жок. Жыйынтыгында эсеп сандары 3-3. 28-чи катар сандагы Анадолу оюнчусу Нурсултан Сейитканов. Мына ошентип азыр командасын жеңилүүдөн сактап калууда.
мыкты таризде уюштурулган чабуул, вертикалдык пас бул жерде борбордук коргоочулардын катасы. Демек ак барс оюнчулары бир аз чалыгып калышкандыгын көрсөк болот. Дилдебеков эми ак барс чабуулга өттү. Бул жерде офсайд жок. Сокку узатып көрүү коргоочуларга топ тийип калды. Дагы да болсо ак барс командасы оң капталдан Айпанчанын ичине көтөрүп берүү таамай эмес. 3 мүнөт убакыт калды. Ак барс Анадолу эсеп сандары 3-3. Дарбазачы аркылуу ортоңку бөлүктө жана ак барс чабуулда Дилдебеков бош калган дарбаза. Сокку узатып көрүү жана коргоочулар азыр командасын сакташты. Жана Анадолу каршы чабуулга чыкты. Неттерээк пас чыгыш керек эле. Сол капталга пас. Топ жоготуу. 88-мүнөт артта калууда. Анадолу чабуулда Сейитканов бул жерде эреже бузуу бар. Талашсыз түрдө Сарайып кагазы. Ак барс команда капитаны Сарайып кагазына ээ болду жана соңку мүмкүнчүлүктөрдүн бири Анадолу командасында. Соккуну ким узатат азыр? Давранбек Абдувахаповда. Сокку жана рикошет. Бул жерде бурчтан чыгарып берүү. Айпанчанын ичине сокку жана гол. Анадолу командасы мына ошентип бул беттеште жеңишти ийилип кетет өңдү. 28-катар сандагы Нурсултан Сейиткановдон дубль. Мына ошентип Анадолу кышкы биринчиликтеги алгачкы жеңишине жетүүгө аз гана калышты. 4-3 демек. Мына бурчтан чыгарып берүү. Сейитканов Айпанчанын ичине атаандашын артка калтырган дагы жыйынтыгында таамай сокку узатты. 4-3 Анадолу. Мына ошентип бул беттеште алгачкы жолу алдыга чыгып отурат. Неме 90 мүнөт артта калды. Кошумча берилген мүнөттөр гана жүрүүдө. Анадолу топ менен ортоңку бөлүктөн эми ак барс командасында. Соңку мүмкүнчүлүк бул жерде эреже бузуу катталды. Оюн таласына Адилхан Мамадалиев кошулду. 19-катар сандагы мына ошол оюнчу азыр айып соккуну иштеп тапты. Дилдебеков Айпанчага көтөрүп берилген топ.
жана финалдык ышкырык Анадолу Ак Барс эсеп сандары 4-3. Анадолу командасынын оор жеңиштеринин бири 41-ликтеги алгачкы мына жеңишине ээ болуп отурат. Ал эми Ак Барс командасы курамында жаш оюнчулар соңку мүнөттөрдө бир аз тажрыйба жетишпей калган өңдүү. Сиздер менен Кыргыз спорт ТВ командасы түз эфирде бул беттешти алып барды. Мен Адилет Керимбек уулу болдум. Футболдон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.